Ош технологиялык университетинде Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча корей тилинен 7-чи оратордук искусство мелдеш өткөрүлдү. Аталган иш-чара Корея Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин колдоосу менен Ош 1-чи Сежонг институту тарабынан уюштурулуп, Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ли Вон Дженин катышуусунда болуп өттү. Мында Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынан жана мектеп окуучуларынан катышуучулар элдин алдында корей тилинде ырларды аткарышты. Көркөм окууларды окушуп, сүйлөө чеберчилигин көрсөтүштү. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чара финалдык сынак болду. Буга чейин тандоо турлары өткөрүлүп, финалдык беттешке жолдомо алгандар келишти. Бул жерге азыр аталган мелдешке Корея Республикасынын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ионже мырза жана Ош технологиялык университетинин жетекчилик жамааттары катышып отурушат. Бул жерде азыр жалпы мектеп окуучулары, Ош шаарындагы мектеп окуучуларынан 10 окуучу жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайдын студенттеринен 10 студент катышып жатышат. Андан сырткары конкурста лотереяда уюштурулуп, жалпы көрүүчүлөр үчүн кызыктуу беликтер, оюндар уюштурулуп, беликтер берилип жатат. Сынакка катышуучулардын аткаруу чеберчилиги калыстар тобу тарабынан бааланып, жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан дипломдор менен бирге баалуу белектер тапшырылды. Ош технологиялык университетинде түзүлгөн Сежонг Хангданг институту бир топ жылдардан бери корей тилин жана маданиятын үйрөтүү боюнча көптөгөн иш-чараларды уюштуруп келет. Эки мамлекеттин ортосундагы ар тараптуу кызматташууну, анын ичинен билим берүү багытын өнүктүрүү боюнча көптөгөн долбоорлор ишке ашырылууда.